достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Саламатсыңарбы, достор? Өткөнкү эфирди көрбөй калгандар, менин жанымдагы жигит ким болду экен деп таң калып жатсаңар керек, Ооба, ушундай окшойт. Ооба, карасаң бектен чын эле тиги досубуз таң калып карап атпайбы? Мурунку эфирди көрбөй калыптырсың, Эми мен айтайын. Менин атым Бектен. Мен Данейим көрсөтүүсүнүн жаңы алып баруучусумун. Баастан көрүүчүлөрү, силер мени көрүп жатканыңарга мен абдан кубанычтамын. Ооба, Бектен, чындыгында баардыгы мына ушундай майда кадамдардан башталат. Буйруса сен келечекте дасыккан, күчтүү бир кесипкөй алып баруучу болосуң деген ишеничтемин. Мен мурун ойлочумун да, түз эфирди алып барган абдан оңой деп, бирок көрсө абдан оор экен да. Анан дагы кантип алып барат экен деп ойлочумун да. Анан кийин сен чындап эфирге иштей баштаганда анан кийин оор экенине көзүң жеткен экен да, Ооба, аябай оор экен. Дагы мен гана эмес, мен толкунданам дагы, анан ата-энем деле толкунданат дагы. Ата-энем деле толкунданып, анан үйдө чуркап, даярданып. Демек, үйдөн сени колдоп, коштоп, сага дем күч берип, сен толкундансаң, сен менен кошо толкунданып аткан ата-энең дайыма аман болсун, бар болсун дейли. Бектен, билесиңерби, достор, эртең 15 март күнү деген аталардын майрамы. Чын айтып атасызбы? Ооба, чын айтам. Коюңузчу. Чын. Сен билген эмес белең бул майрам тууралуу? Жок, билген эмесмин. Энелер күнү бар экен билчүмүн, бирок аталар күнү бар экен билбечүмүн го. Укканда эле эмесмин. Ошо да эмнеге аталар күнү болбошу керек, Анткени быйыл ушул жылы эртең биз аталар күнүн, аталардын майрамын алгачкы жолу майрамдайбыз. Негизинен эле аталар биздин ишенген тообуз, аска зообуз. Анан дагы алар бардык үй бүлөнүн тирөөчү болушат эмеспи? Чын эле айтасыз. Эмнеге аталардын күнү болбош керек? Ооба да. Бектен, сен оюңча кандай? Аталар кандай болот деп ойлойсуң? Алардын баягы сапаты, мүнөздөрү кандай болот? Абдан күчтүү болот го дейм. Ооба, чындыгында эле күчтүү болушат, Анткени деген баягы аталар деген үй бүлөсүн багышат, жана айтып өткөндөй эле үй бүлөнүн тиреги болушат эмеспи? Анан дагы алар баягы сен күчтүү болот деп айткандай эле алар баягы кара жумуштарды да көп жасашат, Анткени эркек кишинин күчү да көп болот. Анан үй бүлөсүн багып, баягы сырттын дагы жумушун жасашат, анан кийин талаада иштешет, дыйканчылык кылып, нан табып, баягы үй бүлөсүн багышат эмеспи? Дагы кандай жумуштарды иштейт? Айтчы. Шахтада иштейт, куруучу болуп иштейт, жана дыйканчылык менен иштейт. Ошол оор жумуштар го. Анан дагы аталар баягы бир гана ошол жумуштарда иштебестен эле дүйнөдө көптөгөн кесиптер бар. Мына ошол кесиптердин баардыгында аталар иштеп, өздөрүнүн үй бүлөсүн багышат экен. Сиз билдиңиз беле, дүйнөдөгү эң мыкты ашпозчулар апалар эмес, дагы аталар да болушат. Туп-туура айтасың. Чындыгында кызыктуу маалыматты айтып өттүң, Анткени бунун себеби мында деп ойлойм мен, баягы биздин көз алдыбызда тамакты бир гана аял киши жасайт, апалар жасайт, анан кыздар жасайт деген баягы түшүнүк бар эмеспи? Анан кийин апалар тамак жасап атканда баардыгын баягы билет да арт-артынан кылып рефлекс болуп калат экен да. Тузду салат, туздан кийин мушту салат, сууну куят, дароо куурой калат, анан кийин кайната калат, анан камырын салат дегендей баардыгын мындай билип дайыма жасап жүргөндүгү үчүн катар-катарынан жасап бат-баттан кыла коет. Ал эми аталар болсо көп тамак жасабагандыгы үчүн болгон көңүлүн коюп, анан кийин мээримин төгүп жасайт экен да тамаккачы. Шашпай, мээримин төгүп, анан кийин улам даамдап көрүп отуруп жасагандыгы үчүн алардын тамагы, аталардын тамагы аябагандай даамдуу болот экен. Дагы сиз айткан сөздөрүңүздү унутпай, эртең атамды майрамыңар менен деп куттуктап коем. Ооба, достор,
силер да унутпагыла макулбу? Эртең аталардын байрамы 15 март. Силер дагы атаңарды куттуктап, жакшы бир өз колуңардан белектерди да жасап берсеңер болот, атаңарды сүйүнтүп койгула. Эфирден пайдаланып, биз дагы бардык аталарды, биздин досторубуздун аталарын дагы, биздин көрүүчүлөр дагы баягы баластанды коюп, анан көрүп атканда балдар менен кошо аталар дагы көрүп калышат да. Мына ушул баластанда азыркы тапта Даниэль көрсөтүүсүн көрүп аткан аталарды дагы эртеңки майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер бар, биздин бактыбыз түгөл дейбиз. Эми азыр ролик башталат. Роликке балдар, силер атаңарды чакыргыла, атаңар деле көрсүн. Кеттик анда. Силер менин атамды билесиңерби? Менин атам мыкты ата. Атам эң акылдуу. Менин атамды аябай жакшы көрөм. Атамдын колунан баары келет. Ал такыр чарчабайт. Атам аябай камкор. Менин атам баарынан кыйын. Атам таттуу тамак жасай алат. Атам дайыма мени ойлойт. Менин атам аябай боорукер. Атам бар үчүн курсагым ток. Менин атам дүйнөдөгү эң мыкты ата. Атам бар үчүн эч нерседен коркпойм. Мен таянган, мен ишенген, басказон бул атам. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Сен чоңойгондо кандай ата болом деп ойлойсуң? Вай, коюңузчу. Мен дагы ата боло элекмин. Мен кичинекей эле баламын. Жок, эми мындай жөн эле элестетип көрсөң да? Кандай айтсам? Мен өзүмдүн атамдай кыйын ата болом. Бирок жибектен, билесиңби, биздин аталарыбыз деген телефон, интернет жок заманда чоңойгон да, алар убактысынын көбүн эшикте өткөрүшкөн, баягы телефондон, баягы керектүү маалыматтар телефондон издебей, алар өзүнүн күчү менен, өзүнүн аракети менен издеп, баягы аталарынан сурап, апаларынан сурап, же болбосо атайын китепканаларга барып маалыматтарды алышканда, бирок азыркы балдар деген биздин, силердин баягы Z муунундагы балдар акыл эси башкача, ой жүгүртүүсү да башкача. Анан кийин ойлой берем да, силер чоңойгондо кандай ата болуп болдуңар экен деп кээде санаа тарта берем. Коркпой эле койгула. Мен өзүм телефонду көп көрбөйм. Каникулдарда көбүнчө достор менен эшикте ойнойм. Эми каникул болбогондо мындай бош убакытта телефон көрөм. Телефондон эмнелерди көрөсүң? Билимге тууралуу жакшы маалыматтарды көрөм. Кээде эмне деп койсом, кээде мультиктерди көрүп коем. Мультфильм да көрөт экенсиң да, демек мультфильм демекчи, анимелерди да көрөсүңбү? Ооба, көрөм, көп эле көрөм. Кармандарды билесиңби? Кандай кармандар бар? Ой, айта берейинби? Көп эле кармандар бар. Танжеро, Наруто дегендер, Годжо дегендер. Демек сен дагы анименин көрман экенсиң да, сага окшогон биздин досторубуздун арасынан дагы, көрүүчүлөрүбүздүн арасынан дагы анимени жакшы көргөндөр бар болсо керек. Туура айтасыз. Келгиле анда аниме тууралуу кызык экен түрмөгүнөн көрөлү, Кеттик.
кутмандуу кечиңер менен достор. Кандайсыңар? Достор, София кайда жүрөт? Сен кайдан чыга калдың? Мен бүгін кечке уйкум келип жүрөм. Эмнеге? Уйкуң канган жокпу? Ооба, мен кече түнү кечке аниме көрүп, кызык жерине батып кеттирмин да. Бир маалда эле саатты карасам, таңкы 5 болуп калыптыр. Анан айтсаң, кимдин уйкусу калсын? Достор, силердин араңарда дагы Софияга окшоп аниме жакшы көргөндөр барбы? Ай, достор, абдан көп турбайсыңарбы? А силер эң алгачкы аниме канчанчы жылы пайда болгонун билесиңерби? Достор, эң алгачкы аниме 1917 жылы 100 жыл мурун пайда болгон. Чын элеби? Мен ойлоп жүрсөм, 10 жыл мурун тартылган деп. Көрсө бир кылым мурда тартылган турбайбы? Анименин атасы деп эсептелген Осаму Тедзуки Disney мультфильмдеги Бэмбиден эргүү алган. Ошондон кийин анимедеги каармандардын көзү чоң жана тосток болуп калган. Ой, кызык экен. София, аса кайсы өлкө жагат? Мага анимени көргөндөн кийин Япония жагып калган. Япония негизи табышмактуу өлкө. Мага дагы Япония жагат. Япониянын сүйүүчүлөрүнө абдан сонун жаңылыгым бар. Силер аниме көрүү менен Япониянын каада салттарын, керек болсо тилин дагы үйрөнө алат экенбиз. Ооба Азамат, кээ бир анимелер Япония уламыштарын заманбап тил менен түшүндүрүп беришет. София, аниме менен мультфильмдердин айырмасы эмнеде? Мультфильм негизи кичинекей балдарга арналган. Анимелер болсо чоң аудитория үчүн жана өспүрүмдөр үчүн тартылган. Ошол үчүн аниме дүйнө жүзү боюнча абдан популярдуу. Анан дагы аниме каармандарды, фондорду тартуунун өзгөчө ыкмасы менен айырмаланат. Бирок достор, бардык нерсенин пайдалуу жана пайдасыз тарабы болот. Ошол себептен анимени дагы ылгап, өзүңөргө пайдалуусун тандап көргүлө. Туп-туура, мага окшоп анимени кечке көргөнүңөр жарабайт. Дал ушундай кызыктар менен кызык экен түрмөгү соңуна жетти. Көрүшкөнчө. Бектен, биз бүгүн аталар жөнүндө сүйлөшүп атпайлыбы? Анан сен дагы биздин досторубузга атаң тууралуу айтып бербейсиңби? Атам бир аз толук, шайыр, көп тамактарды жасайт, дагы ал иштерман болот. А тамактарды кандай жасайт? Абдан таттуу жасайт. Анан анда сен каалаган нерселердин баардыгын дагы алып берсе керек, Жок, баарын эмес. Эми мага керек болсо же билиме керектүү, билимиңе пайдалуу болсо, керектүү болсо, ошого тууралуу алып берет. Эми таттууларды көп алып бербейт, анткени тиштерге жаман болот деп. Зыян болот деппи? Туура айтат Бектен. Чындыгында биз баардыгыбыз аталарыбыздын, апаларыбыздын айтканын угушубуз керек, анткени алар силерге караганда көп нерсени билет да, анан албетте алар силерге жакшы болсун дейт, ден соолугуңарга пайдалуу болсун дейт. Анан дагы достор, билесиңерби, биздин ден соолугубуз үчүн спорт, туура тамактануу, анан таза аба аябагандай керек. Таза абаны жаратылыш камсыздайт. Ошондуктан биз жаратылышты абдан сакташ керекпиз. Таптаза сакташ керек. Ооба, анан дагы өсүмдүктөрдү аябагандай көп өстүрүшүбүз керек. Өсүмдүктөргө эч кандай зыян келтирбешибиз керек. Аларга дайыма кам көрүп, суу куюп, багып, карап, өзүбүздүн камкордугубузга алышыбыз керек. Мына ошондо биздин өлкөбүздө, ошондой эле биздин айлана чөйрөбүздө өсүмдүктөр да көп болуп, биздин ден соолугубуз үчүн да аябагандай пайдалуу болот экен. Анан Бектен, сен билесиңби, дүйнө жүзүндөгү эң байыркы өсүмдүк кайсы? Билем, бирок досторго айткым келбей атат да, ато кызыксыз болуп калат. Кел анда, биздин досторубуз менен биргеликте, достор, силерге дагы эң байыркы өсүмдүк кайсыл экени кызыктуу болсо, анда экранга жакыныраак келгиле да, биздин кийинки таанып бил аттуу түрмөгүбүзгө көңүлүңөрдү бургула. Биздин кесиптештерибиз Астра менен Нурмухаммед бул тууралуу сонун кызыктуу маалыматтарды бөлүшөт. Карачы мунун баарын мен терип келдим. Азамат,
Жейсиңби? Жок ай, бул ачууда. Кандайсың, Астра? Жакшы, кандай? Мен күн осканада жумуш кылып жүрөм. А сен болсо бул жакта жыргап жеп отурасың го? Эмне жеп атасың? Бул балыр. Жейсиңби? Фу, балыр дейсиңби? Кантип жеп жатасың? Мага жагат. Мында бизге керек болгон А, В, С, Е витаминдерине бай. Бирөөнү алып жеп көрсөң? Жок ай, мен бакалар жашаган балырлар жебейм. Мен деле бакалар жашаган балырды жебейт болчумун. Бул атайын жегенге боло турган балыр. Жок, өзүң эле жей берчи. Мен андан көрө досторго бакалар эмне үчүн балырда жашап калганын айтып берейин. Ооба, айтып берели. Көрсө достор, бакалар суу алдындагы көптөгөн жырткыч жаныбарлардан коргонуу үчүн балырда жашашат экен. Анан дагы алардын териси жылмакай жана өтө сезимтал болгондуктан балыр катуу тийген күндүн нуруна сактап турат. Анан бакалар териси аркылуу дем алгандыктан нымдуулук керектелет. Ал эми балырлар нымдуулукту бир калпта сактап турушат. Ал балырдын 30 миңден ашык түрү кездешет. Көпчүлүк түрү сууда өссө, кээ бир түрү жерде өсөт. Эң кызыгы ташбаканын үстүнө дагы өзүп алышат экен. Байкуштар, ошон үчүн да жай басып калышкан окшойт. Достор, балырлар Жер планетасында эң биринчи өскөн өсүмдүк болуп саналат. Алар бир гана жашыл эле өңдө эмес, кызыл, күрөң, сияң өңдөрдө болушат. Алардын тамыры жана сабагы болбойт. Баса уулуу балырларда болот экен. Элестеткиле? Менимче андайлар чоң океандарда эле кездешсе керек. Алар бир гана океанда эле эмес, жасалма көлмөлөрдө дагы болушат экен. Ошон үчүн сак болгула. Бирок балырдын зыяндан караганда пайдасы көбүрөөк. Себеби балыр тамак ашта, дары жасоодо жана боёнгучтарда колдонулат экен. Ооба, чындап эле пайдасы көп экен. А сен билесиңби, Мухаммед, биринчи балырды качан, каакта жеп башташкан? Менимче Кытай, Япония же Кореяда окшойт. Кантип турат ол? Мен сени таппай, достордон жардам сурайт го деп ойлосо? Оңой эле, бир аз ойлондум, анан таап алдым. Анткени интернетти дайыма эле карасаң эле, кытайлар, япондор, корейлер бизетти кандай жакшы жесек, алар деле балырды майпаңдап жеп отурушкан болот го. 6-кылымдан бери Кытай, Корея жана Япон ашканаларында балырлар колдонулуп келген. Учурдагы биз сүйүп жеген ролл сушида балыр жок элестетүү мүмкүн эмес. Астра, дүйнө жүзүндөгү эң биринчи жаныбар кайсы экенин билесиңби? Ооба, билем, ал медузада. Туй, Астра, сен таба албайт деп атайын оор суроо берсе? Таппай калат деп ойлогонсуң, Ооба. Достор, силерге медузалар кызыкпы? Анда биз эмки чарылышта медуза жөнүндө айтып берели. Бүгүн силер менен кичинекей биологдор Астра жана Мухаммед. Көрүшкөнчө!
атакем, рахмат. Эң жакшы адам болгонуңуз үчүн, бизге камкор болгонуңуз үчүн, Жакшы тарбия бергениңиз үчүн, менин атам болгонуңуз үчүн, сиз мени ар дайым коргоп жүргөнүңүз үчүн, кызым деп эркелеткениңиз үчүн. ата, жакшы көрөм сизди. Мен сизди жакшы көрөм, атаке. Атаке. Арбаңыздар аталар. Бар Кандайсыздар? бол айранайым, бар бол. Бар Бар бол айранайым. Bu kim balası ya? Бұл деген менің ұлым Ташқұдайбергеновтің ұрпақтары. Аққан арықтан су ағады дейді. Бар бол айранайым, бар бол. Аталар, чоң иш-чарадан келаттым эле. Кыргыз автономиялык облустук 100 жылдыгына чоң салым кошкон биздин аталарыбыз Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Ишнал Арабаев, Баял Исакеев, Ташы Кудайбергенов аталар эстеп жүрүү биздин ыйык милдетибиз. Жақсы, жақсы. Студиябызда Кыргыздын кызы деген сонун өнөрдү жаңыртып өткөн биздин жаш канат, жаш таланттуу өрчү кызыбыз Арзымбаева Элина болду. Кош келипсиң, Элина. Кош келдик. Кандай кел олдуң? Жакшы. Алыскы Каяктан келдиң? Токтогулдан бери келдиң, Ооба. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Өзүм айыл Жалал Абад районунун Токтогул Жалал Абад облусунун Токтогул районунан келдиң, Ооба. Кайсыл айылдан келдиң? Коргон деген айылынан келдим. Анда биздин досторубуз менен таанышайын деп атайын алыстан бери ат тартып, жол картып, бир эмесе эки ашууну ашып, Данигин көрсөтүүсүнө келип калган экенсиң. Анан биздин досторубузда аябай кызыгып атат болуш керек. Элина дагы кандай ырларды билет болду экен, кайсыл мектепте окуйт болду экен, канча жашта деп, Ооба. кайсыл класста деп айтып бербейсиң банда. Мектеп Анан. жөнүндө айтып бербейсиң. Мен Ыбыш Алымбеков мектебинде окуйм, номери 21. Ошо мектепте эжекемдин аты Фарида. Ошо Ыбыш Алымбеков мектебинде окуйм. Канча жаштасың? Мен 10 жаштамын. Анан мектебиң жөнүндө дагы айтып берчи. Мектебим чоң, ал жакта көп досторду тапкам. Ал жакта көп досторум менен көбүнчө ойнойм. Көп достор менен көбүнчө ойнойбуз. Балдар менен флешмоб ойнойбуз. Дендер менен чыкканда да кооз оюндарды ойнойбуз, эжекебиз ойнотот. Канчага окуйсуң? 4-5ке окуйм сабакты. Кайсыл сабактар жагат сага? Мага математика, сүрөт, анан музыка сабагы абдан жагат. Анткени сен өрчүсүң да, Ооба. Кайсыл ырларды билесиң дагы? Кайсыл ырларды жакшы көрөсүң? Кайсыл ырларды көп ырдап жүрөсүң? Нурайым Акылбековдун Кыргыздын кызы деген ырды көп ырдап, тойлордо да ырдап жүрөм. Жакында эле жеңем менен акем үйлөнгөндө ошол ырды ырдадым. Анан азырда бир ырды жаздырайын деп аткам. Ал да Мирбек Иманбековдун ыры болчу. Кайсыл ыры? Ата эне деген ыры болчу. Неге сен ырга ыр жагат сага? Неге ырдаган жагат? Акем ырдаганда аябай, мен дагы ырдагым келип, ырдагандан баштап жагып калган. Анан кийин жана биз эфирдин башында айтып өткөндөй эле эртең 15 март бардык аталардын майрамы экен да. Анан сен биздин эфирибизге эртеңки майрамга карата жагы ата эне деген ырыңды ырдап бербейсиңби? Макул, ырдап берейин. Ушул жерден отуруп эле ырдай берсең болот. Экинчи камерага карап ырдай берсең болот. Эстеген жериңде балким кайырмасынан ырдасаң болот. Балким башка ырларды деле ырдап берсең болот. Башка ырларды деле барбы?
Башка ырларды деле билем. Бүлтүркөн деген ырды билем. Кел анда билдиркөндү калы, Колдорубуз көк боёк, тегерибиз бүлтүркөн. Су боюнда сагалап, кыздар көзүн күйгүзгөн. Ай бүлтүркөн, бүлтүркөн. Азаматсың, Сонун кошолор болсун. Сен эңден дагы ырга жакын ким бар? Кимдер ырдашат дагы сенден башка? Акем, үкөм, атам ырдайт, апам дагы ырдайт. Канча бир туугансың? Демек бардыгы ырдашат экен да, э? Ооба. Бир туугандарың жөнүндө айтып берсең болот. Акем 5 класста окуйт, 2 класста дагы үкөм бар. 2 жашта үкөм бар, ал 2,5 жашта. Ал кичинекей 2 жашта да үкөм бар, ал көбүнчө ырдабаганды жакшы көрөт, микрофонду колуна көтөрүп алып эле жүрө берет да, ырдагысы келгендиктен. Демек үй бүлөңөрдүн баардыгы ырчылар турбайбы, э? Андан кийин кээде баягы майрамдарда, балким апалардын майрамында же болбосо 8 мартта апаңарга арнап, же болбосо кайсы бир майрамы менен куттуктап, бир туугандарыңардын баардыгы чогулуп алып чогуу ырдап бересиңерби? Кээде чогуу деле ырдайбыз. Үйдө отуруп алып чогуу ырдайбыз. Адам деле кээде комузум бар, менин атайын ага чоң апам алып берген. Чоң апам аны комузду алып алып атам чертет. Чоң атам да комузду черткенди аябай жакшы көрөт. Силер ырды качан колдоносуңар? Майрамдардабы же Кайсы качан? убактарда ырдайсыңар дейт? Ушу кечинде пардаларды жаап, светный музыка коюп, көбүнчө ошондой ырдайбыз. Атайын бир жакшы сонун атмосфераны жаратып алып, анан кийин ырдайт экенсиңер да, э? Ооба. Ырдагандан башка да кандай таланттарың бар, же болбосо эмнеге Эмнеге кызыгасың? Сүрөт тартканга кызыгам. Жакшы тартасыңбы сүрөттө? Ооба. Эмненин сүрөттерин тартасың? Көбүнчө жаныбарлардын сүрөтүн тартам. Кайсы жаныбарларды? Жана коёндорду көбүнчө коён тартам. Анткени коёндун кулактарын бүктөп соңку тартам да, ошо коёнду тартканды жакшы көрөм. Ойлогом силер көбүнчө кыздар мышыктарды тарта берет. Бирок коён менен мышык деле окшош болуп кетет го, анткени мындай карасаң, кичинекей коёндор, кичинекей мышык дагы мындай сүйкүмдүү го көргөнгө, э? Анан кыздар да ошондой сүйкүмдүү, өзгөчө бир жумшак, өздөрүнө окшогон назик жандыктарды жакшы көрөт эмеспи? Көрсө сен ойлогондой эле баягы сүйкүмдүү, кичинекей көрүнгөн коёнду тартканды жакшы көрөт турбайбы, э? Дагы коёндордун кулагы монтегенде мышыктардын кулагы экен. токот. Элина, сени азыр эфир аркылуу кимдер көрүп атат? Чоң атам, чоң апам, эжемдер, тайнемдер көрүп атышат телевизордо. Классташтарың? Ооба, классташтарым. Анда сени көрүп аткан бардык туугандарыңа, досторуңа эфир аркылуу салам жолдосоң болот. Чоң атам Арзымбай, чоң апам Айнаш, атам Алмаз, апам Кулманжан, бардык туугандарыма салам жолдойм. Азаматсың, сенин саламың Данегим көрсөтүүсү аркылуу өз дарегине жетти деген ишеничтебиз. Сен келечекте ким болгуң келет? Келечекте мен мугалим болгум келет. Эмне себептен? Музыка мугалими болуп келет. Ооба. Музыкадан мугалим болгондо балдарга сабак үйрөткөн аябай жагат. Үкөм тапшырмасын аткарып аткандан мен барып жардам бергенде өзүм мугалим болуп аткандай сезем да. Азаматсың, азыркы учурда баягы мугалим болом деген балдар азайып баратат деп ойлойм, бирок ошол сага окшогон кичинекей таланттардын арасында мугалим болом деп, мугалим болгум келет деп тилек кылгандардын бар экенине биз абдан кубанычтабыз. Буюрса тилегиңе жет, ийгилик каалайбыз, ырчылыгыңды дагы да болсо өнүктүрө бер, көптөгөн сынактарга катыша бер. Анан буюрса сөзсүз түрдө сен дагы бир жаңы ийгиликтерди жараткан болсоң, же болбосо жаңы ырларды жараткан болсоң, биз менен байланышып тур, бизге келип досторубуз менен дагы бөлүшүп турсаң болот, э? Биз сени күтөбүз. Достор, анда биз азыр кийинки түрмөгүбүзгө кезекти берели. Салам достор, кандайсыңар? Манайыңар жакшыбы?
Салам достор, Рома экөөбүз бүгүн мээге чабыл деген оюнду ойнойлу деп жатабыз. Ооба, Мени колдоп койгула, мен да колдогонду унутпагыла. Оюндун шарты мындай. Кутучанын ичинде сөздөр бар. Аларды болсо биз алып, кыймыл аракет менен көрсөтөбүз дагы. Атаандашыбыз болсо аны табыш керек. Баштадык. Биринчи сен башта. Кулакчын. Ооба. Кол чатыр? Ооба. Эми сен? Данакер? Ооба. Эми мен. Узун кулак? Туп-тура. Эми сен? Жакабы? Жок. Көйнөк? Жакасы жок. Макул, таппай калдым. Анда сен гана айтчы. Жакасы агарбоо деген сөз болчу. Түшүнүктүү. Эмне көйнөктүн жакасын көрсөт деп ойлосом, жакасы агарбоо турбайбы? Жакасы агарбоо деген сөздүн маанисин билесиңби? Ооба, көйнөгүн кир деп калган учурда айтылат да. Жок, таппадың. Кандай айтсам? Достор, силер жакасы агарбоо деген сөздүн маанисин билесиңерби? Аделяга айтып берип койгучу. Жакасы агарбоо. Жакасы кир болуп, өзүн таза кармаган баланы түшүнөм. Буну билбейт экенм. Кир, жанагы жакалары кир, мындай тазалыкты сактабаган адамдарды ошондой деп айтат да. Аны билбейт экенм. Жакасы агарбоо деген бул адамдын эң жакшы экенин ойлойм. Билбеткенче. Ал мындай күндө эле жакасын кир кыла турган адамдар да. Бул сөздү уккан эмесмин? Мындай тартиби жок жаман бала деген. Бул сөздүн мааниси оңоло албоо, жарыбоо, жакырчылыктан кутулбоо деген маанини түшүндүрөт. Мисалы, Айтике Курманбектин кол алдында 5 жыл жүрсө да жакасы агарбады десек, мында Айтикенин жашоосу оңолбогонун, жакырчылыктан чыга албаганын түшүнө алабыз. Же дагы бир мисал келтирсек, эмгекчил кандай шартта болсо да алдыга жылат. Ал эми жалкоонун жакасы агарбай, жакырчылыктан чыга албайт десек, бул мисалда эмгекчил адам кандай кырдаал болбосун өзүнүн шартын түзүп жашап кетет. Жалкоо адам өмүр бою эч нерсеге жетпейт, жарыбайт деген маани камтылып жатканын түшүнө алабыз. Балдар, силерге жакасы агарбоо деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу? Төмөндөгү мисалдардын кайсынысы туура келет? Таап көргүлөчү. Жакасы кир, өтө таза адам, жарыбоо. Туп-туура, азаматсыңар балдар. Көрсө бул сөздүн түз маанисинде жакасы кир деп түшүнө алган турбаймынбы? Көрсө, оңолбоо, жарыбоо, жакырчылыктан кутула албоо деген түшүндүрө турбайбы, Ооба, тура. Бирок мен жашырганды сен тапкан жоксуң да. Ошондо мен жеңдимби? Жок, экөөбүз тең болобуз. Эмнеге? Анткени сен ушул сөздүн маанисин билген жоксуң да. Айрама, анда кел оюнду улантпайлыбы? Кой тур, биринчи досторубуз менен коштошуп алалы. Шашпай ойнойбуз, Жакшы болот. Достор, ушундай оюндарда силерге да сыныштайм. Ооба, бул оюндун пайдасы ой жүгүртүүбүздү кеңейтип, сөз байлыгыбызды көбөйтөт. Кошкула. Кошкула. Достор, бардыгыбыз оюн ойноп, анан кийин оюндан, же болбосо сынактан жеңүүчү болуп, анан билектерди алганда аябай жакшы көрөбүз го, Бектен. Сен дагы жакшы көрсөң керек, анан албетте биздин досторубуз да жакшы көрөт. Достор, биз көрсөтүүбүздүн тапкан тапалак деген бөлүмүнө келип жеттик. Биз силерге суроолорду беребиз. Силер болсо дароо эле байланышка чыгып, суроолорго жооп берип, биздин билектерди утуп алсаңар болот. Ал эми биздин байланыш номерибиз болсо 0312 39 15 86. Ким биринчи болуп байланышка чыккан болсо,
анда дал ушул биздин көрүүчүбүзгө кичинекей досубузга суроолорубузду жаңыртып баштайбыз. Анан бектен эң кызыктуусу эртең деген аталардын майрамы. Анан бүгүн биз достор силерге мына ушул аталар тууралуу макалдардын оюн ойнотобуз. Биз макалдын жардын айтабыз, силер болсо макалдын уландысын айтып биздин белектерди утуп алсаңар болот. Бизге байланышка чыккан бар экен. Бектен кабыл алалы анда. Алло, саламатсызбы? Достор, бизге байланышка чыкканда сөзсүз түрдө сыналгыдан алыс болобуз, же болбосо сыналгынын үнүн аз айтып коебуз, макулбу? Биз сени угуп жатабыз, урматтуу досубуз. Салам. Салам. Атың ким? Акбермет. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Бишкектен. Бишкектен, биздин алгачкы сурообуз, алгачкы макалыбыз ата конушу ардак. Бул макалдын кийинки сабын улантып айтышың керек. Ата конушу ардак. Билесиңби, ушул макалды уккансыңбы? Сен негизи эле макалдарды жакшы көрөсүңбү, жаттап турасыңбы, окуп, айтып? Жок, мен макалды жаттабайм. Анда кийинки биздин тапкан тапалак биздин түрмөгүбүзгө чыгып суроолорубузга жооп берсең болот. Анда биз сени менен коштошобуз дагы, кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Алло, салам. Жакшы даярданып келби. Туура айтасың. Салам. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калыптыр бектен. Достор, эртең өтүүчү жагдай бизге байланышка чыгып атканда жөн эле ойноп чалууга болбойт. Анткени силер биздин дагы башка досторубуздун дагы убактысын алган болосуңар. Ошон үчүн бирдеңерди толуктап алып, сыналгынын үнүн азайтып, анан кийин байланышка чыккыла. Бизге байланышка чыгып аткан досубуз бар экен, кабыл алалы анда. Алло. Саламатсызбы? Салам. Биз сени угуп жатабыз, атың ким? Алло. Бирок дагы байланыш үзүлүп калды окшойт, дагы кайра эле чалуу бар экен, анда дагы кабыл алабыз, көрөбүз. Бул биздин ошол досубуз балким биздин макалыбыздын уландысын билип калар, Же кайра ошол адам. Алло, саламатсызбы? Салам, атың ким? Мынакей азыр жана биздин биринчи көрүүчүбүз чыкканда макалыбыздын башын айтып өтпөдүкпү? Ата конушу ардак деп. Мына ушул макалды эгерде силер билбей аткан болсоңор, анда эжелериңерден, агаларыңардан, ата-энеңерден жардам сурап, макалдын уландысын билип алып, анан кийин бизге байланышка чыксаңар болот. Мынакей кандай жеңилдиктер бар, Ата конушу ардак. Анан макалдын кийинки сабы кандай? Достор, бизге байланышка чыккан досубуз бар, анда кабыл алып көрөбүз. Алло. Алло, саламатсызбы? Биз сени угуп жатабыз, урматтуу биздин көрүүчүбүз, досубуз. Атың ким? Арслан. Арслан, азаматсың. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Канча жаштасың? Нарын облусунун Ат Башы районунун Кызыл Туу айылынан чалып жатам. Атым Арслан. Арслан, анда Нарын облусунун Ат Башы районундагы Кызыл Туу айылынын бардык тургундарына салам жолдойлу. Анда биздин макалдын жообун билесиңби? Ата конушу ардак деген. Улантысын. Бул макалдын экинчи сабы кандай? Ата конушу ардак. Ата. Арслан, угуп атасыңбы? Ооба. Ата конушу ардак. Ата салты. Ата салты. Аябай жакындаттык, Биз экинчи сабынын эки сөзүн айтып койдук. Сага бир эле сөзүн айта турган калды. Ата салты. Оңой эле сөз. Кандай? Ата салты. Арслан, тилекке каршы сен да таба албай калдың окшойт, Анда достор, биз баягы макалдын аягына чейин эле айтып койдук, эң акыркы бир сөзү калды. Анда Арслан, кел мындай кылып сүйлөшпөйлү. Сен ата тууралуу башка кандай макалдарды билесиң? Ата тууралуу макалдарды билесиңби? Ата тууралуу макалдар. Же болбосо анда башка макалдарды эле айтып көрчү. Любой эле макалда, Угуп жатабыз, Арслан.
күтүп атабыз. Сени биз бектен экөөбүз гана күтпөстөн сени Кыргызстандагы азыркы учурда Баластан каналында негим көрсөтүүсүн көрүп аткан баардык көрүүчүлөр сени күтүп атат. Арслан азыр Кызыл Туу айылында жашаган Арслан кандай макалдарды айтып берет болду экен деп кана күтүп атабыз. Билесиңби? Аганы көрүп ине өсөт. Сени көрүп сиңде өсөт. Сиңде өсөт. Азаматсың. Туура айтасың. Азаматсың. Дагы ата тууралуу макалдарды билесиңби? Же болбосо мындай кылалы бектен. Биздин биринчи ата тууралуу макалыбыздын уландысын айта албай калды, анан экинчи ата тууралуу макалды айтып көрбөйлүбү? Балким Арслан таап алат. Атанын көөнү балада деген. Кантип түшүнөсүң? Жок, ушул макалдын уландысы. Атанын көөнү балада, Баланын көзү талада. Азаматсың. Сен биздин экинчи сурообузга туура жооп бердиң. Анан кийин дагы биздин үчүнчү макалыбыз бар. Арслан. Ата болдум деп мактанба деген. Улантысын айтып койчу. Кана ата болдум деп мактанба. Бул макалдын уландысы кандай? Ата болдум деп мактанба. Эмне болдум деп мактан деп айтыш керек бул макалда. Арслан, тилекке каршы сени биз көпкө күтүп калдык окшойт, чоң рахмат айтабыз, ийгилик каалайбыз. Кийинки биздин тапкан тапалак түрмөгүбүздө дагы байланышка чыгып, биздин берген суроолорубузга туура жооп берип, анан кийин биздин белектерди утуп аласың деген үмүттөбүз. Ал эми азыр болсо бизге дал ушул тапкан тапалак деген биздин досторубуз дагы, биз экөөбүз дагы жакшы көргөн баягы түрмөк аягына келип жетиптер, достор, эч кайгырбагыла, анткени кийинки көрсөтүүлөрдө дагы ойносоңор болот. Тилекке каршы бүгүн биздин оюнубуздун жыйынтыгында жеңүүчүбүз болгон жок. Кийинки оюнубузда сөзсүз түрдө жеңүүчүлөр болот деген үмүттө туралы. Ал эми азыр болсо биз эмне үчүн түрмөгүнө кезекти берели, достор. Салам достор, кандайсыңар? Манаңар жакшыбы? Достор, магачы тотугуш алып беришпедиби? Шерхан, тотугуш сүйлөйт бекен? Эми азырынча сүйлөйлү. Бирок менин атымды айтканды билип алды. Таң калыштуу, негизи эле тотугуштар кантип сүйлөгөндү үйрөнүшөт? Анан эмнени сүйлөшөт? Биз менен сүйлөшүү үчүн эле окшойт. Кел анда ушул суроого жооп издейли. Кеттик анда, бизден алыстабагыла. Негизи Шишхан, тотугуштар гана эмес, башка канаттуулар да сүйлөй алышат. Мисалы, кайсылар? Мисалы, каргалар, жана чыйырчыктар. Алар дагы биз сыяктуу сүйлөшөт экенби? Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча сүйлөй алган чымчыктардын тамагы башкача болот экен. Билем, андай чымчыктарды туурагыч деп коюшат. Алар ар кайсы үндөрдү жада калса адамдардын үндөрүн туурай алышат. Мисалы, тотугуш сыяктуу. Тотугуштун тамагынын түзүлүшү башкача. Туура айтасың. Дүйнөдөгү эң мыкты турагычтар бул кудул чымчыктар. Алар башка канаттуулардын да үнүн турай алат экен да. Шумкардан баштап ак чаардакка чейин. Андан тышкары алар эшиктин кыйчылдаганын, мышыктын миоологонун турай алышат экен. Тотугуштар сүйлөшүүнү адамдар менен гана колдонушат, бирок бири-бирине өз тилинен сүйлөшөт. Бирок алар биздин үнүбүздү айтыш үчүн кичикей кезинен баштап үйрөнүш керек. Алар жаман сөздөрдү бат үйрөнүп алышат экен. Кызык достор. Анда силер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүгө чейин жакшы калгыла.
Ой. Майық, сен ұқтайын жоқсың. Мен сәлеті аталарымды айтып берейін бе? Атам, чоң атам, бабам, бубам, жотом. Жетем. Кегим. Азаматсың. Эми кумаңды мага берип, өзүң жата кой, Ар бир кыргыздын жигити жет атасын билиш керек. Азаматсың сен. Жети аталарыңыз билесиз? Билем. Азыр башка балдарга тоскоол болбошубуз керек да. Жата кой, окутай кой. Жети атаңалы сенин, ата бабаң түптеген. Кими жакшы экен кандай, үрүп адатың кандай. Ата, Балам, менин атымды ким койгон? сен атыңды чоң атаң койгон. Анда неге менин атым Казым? Балам, элге, журтка, тилге кызмат кылган адам болсун деп атыңды койгонбуз. Улуу инсандын атынан коюлган. Илимдүү, билимдүү болсун дегенбиз. Карачы, кандай сонун керемет ат сенин атың. Анда мен дагы анда Казым атамдый болом. Өзүнүн айылым деген ыры менен биздин баардыгыбызды көрүүчүлөрүбүз дагы айылына, өзүнүн бала чагына жетелеген биздин коногубуз Кеңешев Каниет. Саламатсыңбы? Кандайсың? Саламатчылык. Кандай келип алдың? Жакшы. Сонун ырдап бердиң аябай. Сен ырдап атканда биз суктанып, ушундай бир өзүбүздүн айылыбызды элестетип, бала чагыбызды элестетип, ушундай бир эс алып отурдук десек болот. Сага да жактыбы бектен? Абдан жакты. Соп-сонун ырдайт экен. Кана анда өзүң жөнүндө айтып бербейсиңби? Өзүң жөнүндө, өзүңдүн айыл жөнүндө, өзүңдүн үй бүлө жана досторуң жөнүндө айтып берсең. Менин атым Каниет. Мен Талас облусунун Бакаята районунун Кыргызстан айылынын Тойчубек уулу Жанадил атындагы 3-Б классында окуймун. Демек сен Таластан бери келдиңби? Ооба. Демек сен дагы баягы алыстан бери биздин досторубуз менен таанышканы келген экенсиңер, э? Таластан да тартынам деп келипсиңер. Анан Каниет, сен баягы ырдап атканда өзүңдүн айылыңды элестетип ырдадыңбы же кантип ырдайсың? Айылымды элестетип, айылда кулалашма ойногонду. Айылың коозбу? Ооба. Эмне жөнүндө болсо ошону элестетип ырдайсың, э? Ооба. Айылың кандай? Айылымды кооз дедің, эмнеси менен кооз? Бак-дарактары көп, тоолор жапжашыл чөп, байчечекей өсүп чыкты. Байчечекей чыгып калдыбы? Демек силер жакта байчечекейди эрте жазда барып, баягы өзүң көрүп тергенге мүмкүнчүлүк бар экен да, э? Ооба. Тердиңби бул жылдын эсени байчечекейди? Ооба. Кимге бердиң анан? Апама. Азамат. Кайсы мектепте окуйсуң? Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто мектептин Өзүң 3-Б классында. классташтарың жөнүндө айтып берсең. Биз классташтар болуп, чогуу дене тарбияда кулалашма ойнойбуз. Футбол ойнойбуз. Сен кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Кайсы сабак? Матем, адабий окуу, музыка жана башкалар. Музыканы көп жакшы көрөт экенсиң, э? Ооба. Азаматсың. Классташтарыңан дагы музыкага кызыккан таланттуулар барбы сага окшогон, ырдаган? Бийчилер бар, жакшы окугандар бар. Анан сенин талантыңды, жакшы ырдарыңды, харизмаңды биз бектен экөөбүз, биздин кесиптештерибиз, айрым көрүүчүлөрүбүз да жакшы билет. Анткени сен бул убакытка чейин таланттар көрсөтүүсүнө келип ырдап жүргөнсүң, өзүңдүн талантыңды тартуулап жүргөнсүң. Бул убакытка чейин сен ушул айылым деген ырды жаздырган экенсиң. Bundan башка да кайсыл ырларың бар? Ыйык мекеним, Норус жөнүндө ырым бар. Норус жөнүндө ырың барбы? Норус майрамы келет атат, э? Анда бизге жандуу үн менен ырдап бербейсиңби? Кайсыл ырды ырдап бересиң? Ыйык мекеним ырдап берейин. Кел анда, угалы.
Бийик соолордо ак мөңгүлү тоолордо ата бабам элим жашаган. Байыртадан элим кылымдарга өчпөй ата мекен көчүн улаган. Көз тиреген тоосу, мелтиреген суусу көп адамдын көзүн арттырган. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай берейин. Ата мекеним, ата мекеним. Азаматсың, баракелде. Чындыгында аябай сонун айт экенсиң. Үнүң сонун экен. Баягы айтып коюшат го, 1% талант болсо 99% эмгек менен талантты өстүрүп алса болот, талантты таптап алса болот депчи. А бирок сенде 100% талант бар экен. Мына ушундай 100% талантка эгедир болгон балдар баягы дароо эле ырдап баштап калбайт да, сөзсүз түрдө анын ата тегинде ырчылар болушу мүмкүн, жакшы ырдагандар болушу мүмкүн. А сенин үй-бүлөңдө ким ырга жакын? Апам атам. Экөө тең ырдайбы? Ооба. Демек эки жактан тең өтүп анан сен ушундай таланттуу ырчы болуп чыккан экенсиң да, Ооба. Туугандарың болчу? Барбы? Азаматсың, келечекте сен ким болгуң келет? Ошол ырчылык менен эле ырчы болуп кетесиңби же мугалим же ким болгуң келет? Ырчы болгум келет. Азаматсың. Буюрса келечекте жылдызың жанган, атактуу, ушундай таланттуу элдин бардык ырларыңды суктанып уккан, күтүп уккан, биздин Каниет качан дагы жаңы ыр жаздырат болду экен, качан дагы жаңы ырларына күбө болобуз деп көрөрмандарын күткөн, кыргыз эли күткөн бир таланттуу, буюрса келечекте ырчы болосуң. Анткени азыркы мекен тууралуу ырын ырдап атканда чындыгында эле бардыгынын баягы патриоттук сезими дагы ойгонуп кетет экен, бектен. Сен ушул ырды угуп атканда сенде кандай сезимдер болду? Өзүнүн айыл жөнүндө сонун ырдап, элестетип ырдап аткан. Сен дагы өзүңдүн айылыңды элестетип кеттиңби? Эмне болуп атканын, эмне болгонун айтып берет. Ооба, аябай сонун ырдадың чындыгында. Каниет, сен бул ырдан башка дагы көп ырларды билет экенсиң, анан ушул ырдап сен мектептеги иш-чаралардан дагы сахнадан түшпөсөң керек. Түшкөм. Сахнада дайыма ырдап турасыңбы мектептен дагы? Ошондо кайсыл иш-чараларда, кайсыл сынактарга барып жүрөсүң? Тойлорго. Сынактарга да катышасыңбы? Мектептеги иш-чараларга кандай иш-чараларда ырдайсың? Нооруз майрамда. Мектепте баягы бардык эле сени ырчы бала Каниет жакшы ырдайт деп таанышса керек, тааныйбы? Кимдер сени көрүп жатышат? Азыр ата-энем, акелерим, туугандарым жана башкалар. Классташтарыңчы? Алар да көрүп жатышат. Туугандарың, классташтарың мектепке келгенде ырчы балабыз знаменитый болуп келди деп айтышат го эми. Каниет баягы мектептеги бардык эле билишсе керек, жакшы ырдаганын. Сени ырчы бала деп турушабы? Андан кийин кээде мындай өзүңдү жылдыз сезип кетесиңби? Мектептин жылдызы сезип кетесиңби? Анан жана да ырчы деп турушат да, келгенде сени көрүп аткан досторуң бар, туугандарың бар, ата-энең бар, аларга көгүлтүр экран аркылуу салам жолдосоң болот. Мен атама, апама, акелериме, эжеме, иниме, жана да класс жетекчи Гүлнара эжеме, классташтарыма ысык салам. Азаматсың. Чындыгында ушундай бир сонун талантың бар экен, өнөрүң бар экен, ырчылыгыңды элдин бардыгы билишет, биз дагы билебиз, көрүүчүлөрүбүз да билет дегендей. Анан ырчылыктан башка дагы таланттарың барбы? Ооба. Кандай талантың бар? Күрөшүп. Күрөшөсүңбү? Демек спортсмен экенсиң. Матем, адабий окуу, музыка. Ушул сабактар жагат экен. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы. 4-5 окуйсуңбу, жок?
5-ке. Жалаң 5-ке окусуң, 4 да жокпу? Отличник экенсиң ба? Азаматсың. Бирок ошол сабактарың арасынан мындай жетпеген сабактар бар? Мындай көп жакпаган сабактарың барбы? Бардыгын жакшы көрөт экенсиң, Азаматсың, анда сага ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса келечекте дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, Кыргыздын чыгаан жигиттеринин катарын толукта. Ага биз 100% ишенебиз, анткени сенин талантың ага татыктуу жана баягы ошол талантыңды өстүрүп, сен дайыма ийгиликтерди багындырып жүрөсүң деп ишенели. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз силер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта калгыла достор. Саламатта калгыла.